Ушинтип салам, кышык салам, ушинтип соскөдөс берип чыгам, барды. Абдыкалым Ганиев эртеден кечке жаңы туулган музоолорду карап, жем суусун берет. Ал көп жыл бою жумушсуздуктун айынан кыйналып жүргөн. Азыр эми фермага жумушка орношуп, атүгүл фермадан үй бүлөсү менен жашоого батир да берилген. Бул жерде торпокторду карайм. Кантип карайсыз торпокторго? Süt berem, su berem, jemini berem, kaşegini salam. Endi bular katta tuulат экен да. Жемиши ham жакшы экен. Наргыга караганда, жайдарыга караганда. Тандабай дегенде жей берет экен чөптү. Жакшы жейди экен. Жемди ham бардыгы. Шу жерде жашайм бала чакам менен, фермерде. Кадамжай районундагы асыл тукум мал багылган ферманын өзүндө мал доктору да бар. Ар бир уйду карап, ооруп калса дары дарбегин берип турат. Ветеринардын айтымында Чехиядан келген уйлар Кыргызстандын климатына ылайыкташкан ысык суукка чыдамдуу мал экен. Убагында ошо витаминдер берип турат. Жугуштуу ооруларга каршы эмдөөлөрдөн өтүп турат. Журналдарыбыз бар. Жугуштуу ооруларга ушундай иштер жүргүзүлүп жатат деп жазып турабыз. Бул жерде ошо сүт багытында, эгит багытында сементал породасы ушундай. Ушулар азыр 30 баш келген. Туу бүтүп эле калды, 1-3 баш калды. Дагы туа тургандары. Торпоктору өтө жакшы, ооругандары жок. Ооруга булар туруктуу болот экен. Асыл тукум уй фермасын түзүүнү колго алган фермер Мурзакарим Ботобеков чарбаны түптөө үчүн 110 000 акш долларын сарптап, Чехиядан өткөн жылы атайын 30 баш уй жана 1 баш бука алып келген. Бүгүнкү күндө уйлар төл берип, күнүнө 600 литр сүт өндүрүлүүдө. Мисалы, мына ушунда бир букасы бар, 1 жашар, şu күндө 1 жашар 6 ай болду да. Жайдары малдын 5 жашарыдай да. Sandan sapatка деген эң бир туура да. Уйлары мисалы, азыр биринчи туут барычы. Экинчи, үчүнчү туутта уже 30 литрге жетет сүтү. Рацион менен тамактандырабыз. Дагы кошумча жерди берсе, ар бир малга биз сапаттуу сүт азыктарыны толук камсыз кылганга аракет кылабыз. Сандан сапатка өткөн фермердин айтымында өндүрүлгөн сүттү сатууда көйгөй жаралган. Андыктан ушул жылы сүттү кайра иштетүүчү цехти курууну пландоодо. Эгерде сүттү кайра иштетүүчү ишкана ачылса, анда дагы кошумча жумушчу орундар түзүлүп, аймактын экономикалык өсүшүнө жакшы таасирин берет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.